Келинчегим экөөбүз кокустан үйлөнүп калдык. Шайлоодон кийин бир колунан ажыраган ырыс келди. Орто Сай базары өрттөндү. Мордовиянын жараны, кыргыз жаранды бир уруп өлтүрүп койгон. Элдин үнү мэрияга жетти. Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүн кармады. Алабукада жайма жана мал базар иштебейт. Кара Суу районунун тургунунун 5 миллион сомун карактап кетишти. Келинчегим экөөбүз кокустан үйлөнүп калдык. Шайлоодон кийин бир колунан ажыраган ырыс келди. Чүй облусунун Чүй районундагы Кегети айылынын тургуну Табышбек уулу Рыскелди парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болуп, эл менен чогуу акцияга чыккан. Ал 6 октябрь түнү колунан жаракат алып, ооруканага түшкөн. Бир колунан ажыраган Рыскелди жакында эле үй бүлө куруп, чоң турмуш жолуна аттанды. Рыскелди менен турмуш басылмасынын кабарчысы маектешти. Ал Чүй облусунун Кегети айылында 2001-жылы 22 ноябрда төрөлгөн. Мен жана менин үй бүлөм. Өмүралы Исаев атындагы орто мектепти 2017-жылы аяктадым. Андан кийин кесиптик лицейге барып, куруучу кесибин алып чыктым. Кесиби менен иштеп жаткам. Азыр шартка байланыштуу үйдөмүн. Өзүм 6 туугандын улуусумун. Атам Табыш Балтабаев Токмок шаарында өрт өчүрүүчү болуп иштейт. Апам Айгүл Жумабаева үй кожойкеси. Айылда мал кармап, фермерлик менен алектенебиз. Нааразычылык акцияга эмне үчүн чыктым? Парламенттик шайлоого катышып, тандаган партияма добушумду бергем. Бирок шайлоодогу добуш сатып алууларды, мыйзам бузууларды көрүп зээним кейиди. Үйдө жөн жата албай, эл менен чогуу нааразычылыгымды билдирип көчөгө чыктым. Колум алгач уктап калгандай болду. Күч органдары элди кубалаган кезде эч жакка качпай, Совет Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде турдук. Ошондо алар үн чыгаруучу граната ыргытышты. Ошол колума тийди. Алгач колум чымырап уктап калгандай болду. Бир аздан соң оорукана билине баштады. Ошол жерден тез жардам унаасына салып жиберишти. Дарыгерлер колум аябай жанчылганын айтып, кайра калыбына келтирүү мүмкүн эмес экенин айтышты. Жөн койсо, гангрена дененин бөлүгүндөгү өлүм жана чирик болмок. Анан колумду кесип салгыла же мурункудай кылып жасагыла дедим. Ошентип колумду алып салды. Ооруканада 21 күн жаттым. Чоочун сезим, бир колуң жок экени көп деле билинбейт экен. Качан гана бир нерсени алыш үчүн аракет кылганда колуңдун жоктугу билинет экен. Көнбөгөн жанга бир кол менен иштөө чоочун боло берет экен. Эл үмүтүн акта бериси эле болду. Ооруканада жатканда өкмөт башчы Садыр Жапаров келип, ден соолугу менен таанышып кеткен. Ал эми үйгө болсо Чүй облусунун акими Каныбек Аббасов келип, ал абалыбызды көрүп кеткен. Элдин көп эле өкмөттөн кандай жардам болуп жатат деп сурашат. Мен азырынча жардам берилгенин айтсам, кээ бирөөлөр бул ушундай бийликке жетип алгандан кийин ушинтишет дешет. Мага өлкөнүн тынчтыгы, өнүккөнү, мамлекетибиздин бүтүндүгү маанилүү. Эл үмүтүн акта бериси эле болду. Келинчегимди үйгө тааныштырганы алып келсем, жоолук салып коюшту. Жубайым 18 жашта. Экөөбүз бул окуяга чейин эле Бишкектен таанышканбыз. Тааныш катары сүйлөшүп калчубуз. Бул окуядан кийин эле кыз жигит болуп сүйлөшүп калдык. Ал менин колумдун жоктугуна маани берген жок. Баарын туура түшүнүп кабыл алды. Үйүндөгүлөр деле каршы болушкан жок. Үйлөнгөнүбүз деле кокусунан болду. Аны үйгө ата-энеме тааныштырып коеюн деп эле алып келсем, апамдар жоолук салып алып калышты. Келечекте мамлекетим өнүгүп, мен болсо өз ордумду таап, кесибим менен эмгектенсем деп кыялданам. Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деген кеп бар эмеспи? Ар ким өз кесибин сүйүп, өз кесибинин мыктысы болсо, элибиз жакшы жашоодо жашаса деп тилек кылам. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн жалындап жайылып кетишине жол берген жок. 8 ноябрдан 9 ноябрга караган түнү Орто Сай базарында чоң өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өрт саат 2:16да курчоого алынган. Өрт өчүрүүчүлөр өрттүн жалындап жайылып кетишине жол беришкен жок. Өрт түн жарымда болгон. Өрттү өчүрүүгө 5 өрт өчүрүүчү тобу барган. Азырынча өрттүн эмнеден чыккандыгы белгисиз. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Орто Сай базары өрттөндү. Орто Сай базарындагы өрттөн жабыркагандар жана каза болгондор жок. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өрт саат 12:18де башталган. Өрттү өчүрүүгө 5 өрт өчүрүү тобу, суу ташуучу унаа, тепкич, штаб жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу тартылган. Окуя болгон жерде Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары полковник Калыс Акматов болгон. Мындан тышкары, Ички иштер министринин кызматкерлери, тез жардам кызматынын тобу тартылган. Өрт саат 2:16да курчоого алынып, 8:55де толугу менен токтотулган. Өрттүн болжолдуу аянты 1800 чарчы метрде түзөт.
Өрттүн чыгуу себеби такталууда, деп билдирди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Мордовиянын жараны кыргыз жаранды бир уруп өлтүрүп койгон. Мордовиянын 33 жаштагы жараны 56 жаштагы кыргыз жаранын бир уруп өлтүрүп койгон. Мордовиянын 33 жаштагы жараны 53 жаштагы кыргыз жаранын бир коюп өлтүрүп койгон. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Окуя 6 ноябрда болгон. Эт комбинатында иштеген адамдардын ортосуна чыр чыгып, жергиликтүү тургун 56 жаштагы кыргыз жаранды бир урганда ал кулап, башынан жаракат алып каза болгон. Элдин үнү мэрияга жетти. Жаңы жылдык салюттар уюштурулбайт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Айжан Чыныбаева 9 ноябрда Facebooktагы жеке баракчасына жазды. Жаңы жылдык фейерверктерден жана жаңы жасалгаларды сатып алуудан баш тартууну чечтик. Шаардын көчөлөрүн жана башка аянтты кооздоо үчүн колдонууга мүмкүн болгон жана көрүнүктүү жасалгалардын бардыгы колдонулат. Үнөмдөлгөн акчага, майыптарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана ардагерлерге белек-бекчек сатып алынаарын билдирген. Эскерте кетсек, 2019 жылы жаңы жылдык майрамга шаардык бюджеттен 6 миллион 800 миң сом сарпталып, шаар тургундары наразы болушкан. Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүн кармады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүн кармады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кармалган адам конституцияга каршы чакырыктарды ачык айтып, Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик уюмдун идеологиялык принциптерин жана идеяларын жайылткан. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 313-беренесинин расалык, этникалык, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу, жек көрүү боюнча катталды. Кармалган жаран улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат деп билдирди мекемеден. Алабукада жайма жана мал базар иштебейт. Алабука районунун айыл аймактарында жума жана ишемби күндөрү жергиликтүү тургундар үчүн бир күндүк мал базар жана кийим сатуучу жайлар иштеп келген. Ал эми жекшемби күнү Чаткал, Алабука, Аксы райондорунун тургундары борбордук базарга келишип, жайма базар жана мал базар иштечү. Мындан ары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу райондук штабтын чечиминин негизинде бул базарлар ишин убактылуу белгисиз мөөнөткө токтотот. Буга байланыштуу Алабука районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкери жогорудагы базарлардын баарында эскертүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мал базарына алыскы аймактардан келүүчү тургундарга убара тартып келбөө керектиги эскертилди. Жугуштуу илдет азыркы учурда азайбай жаткандыгы, тургундар бул кырдаалды туура түшүнүү менен кабыл алып, оору менен күрөшүүдө жоопкерчиликтүү болуу керектигин айтылды. Башка райондордон келүүчү тургундарга алдыдагы күндөрү жайма жана мал базарлар болбой тургандыгы жөнүндө маалыматтар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жеткирилүүдө. Мындан сырткары милиция кызматкерлери көңүл ачуу борборлорунда, соода түйүндөрүндө, коомдук тамактануу жайларында санитардык эрежелердин сакталышын Санэпид көзөмөл борборунун кызматкерлери менен биргеликте текшерүүгө алышууда. Кара Суу районунун тургунунун 5 миллион сомун карактап кетишти. Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда каракчылыкка шектелип 2 жаран кармалды. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, 20 октябрда Төлөйкан айылында ВАЗ-2107 менен Девио Матиз сүзүшүп кеткен. ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автоунаанын артынан дагы бир ВАЗ-2107 автоунаа келип, белгисиз жарандар унаадан түшүп, Девио Матиздин айдоочусун тапанча менен коркутушуп 5 миллион 186 миң сомун, $2,5 миң жана 130 миң рублин алып алышкан. Шектүүлөр кармалды.